Студиябызга келген алгачкы коногубузду сиздерге тааныштыралы деп турабыз. Урматтуу коноктор, ушундай биз бардыгыбыз жакшы көргөн Элим барсың деген кайрымдуулук фонд бар. Ошол фонддун жетекчиси Хабибулла Арзыкуловду биз конокко чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутманды таңыңыз менен куш келипсиз. Келипсиз. Биз билгенден сиздер дайыма ушундай бир жакшы иш-чараларды өткөрөсүздөр. Анан кийин ушу сентябрда утурлайдагы бир жакшы бир иш-чара өткөрөлү деп аткан экенсиздер. Ошол кандай болот, жүрүш тууралуу айтып бериңиз. Биз жыл сайын бул иш-чараларды ошол балдарга болгон кам көрүүлөрдү дайым жасап келебиз. Бул жылдагы ошол колдон келишинче демөөрчүлөргө кайрылып, өзүбүздүн ошол мекендештерге кайрылып, бизге каттоодо турган же биз кам көргөн ошол балдарыбыз бар, кароосуз калган балдар үйлөрүндөгү балдарыбызга ошол окууга даярдык катары окуу куралдарын, майда жүдө кийим-кечелерин алып бергенге даярданып атканбыз азыркы учурда. 1-сентябрга. 1-сентябрга карата. Элдердин катышуусу кандай болуп атат? Демөөрчүлөр чыгып атабы? Мурдага салыштырмалуу эми баягы кайрымдуулук маданияты күн өткөн сайын жакшырып баратат, мурдага салыштырмалуу. Бирок дагы деле кайрымдуулук маданияты аз десек жаңылышпайбыз. Эмне үчүн дегенде көпчүлүк элдер балким чындыгында кайрымдуулуктун негизги маңызын көп түшүнүп биле элек же болбосо чыныгы берген жерине ишеним таба элек да. Ошол себептен дагы кайрымдуулук маданияты өнүгө элек да. Бирок жыл өткөн сайын, күн өткөн сайын биз байкап көрүп атабыз, кайра жакшыга баратат да. Мындай элдер кайрымдуулук кылып, колдон келген жардамын бергенге аракет жасашып атат. Негизи эле көбүнчө демөөрчүлөр баягы чет элден чыгат, биз билгендей. Чет элдик демөөрчүлөрдү көбүрөөк табылат да, башка өлкөлөрдө. Азыр башка өлкөлөрдө аябай көп. Бул бир алгачкы эле болуп, бул сөзсүз түрдө жанагы ишкерлерге жанагы кайрымдуулук жасаган болсо, ошол социалдык премиялерге алардын баягы өздөрүнүн баягы налогторунан түшүү деген эмелери бар да. Жеңилдетүү өздөрүнүн жумуштарында. Алар үчүн дагы кайрымдуулук кылса дагы, эме кылса дагы алар үчүн аябай пайда. Бул мамлекет тарабынан колдоо бар. Бизде азыр бул закондор эми иштелип атат. Эмне үчүн дегенде эми талап болуп атат да ошондой нерселер. Биз дагы ошол закон катары биз да сунуштап атабыз. Кайрымдуулук кылган ошол социалдык ар кандай көйгөйлөрү бир эле балдар үйлөрүнө, бир эле карылар үйлөрүнө эмес, жалпы эле коомго пайдалуу балким медпункттар, ушундай бала бакчалар, ушундай мектептерге же ушул сыяктуу социалдык көйгөйлөргө жардам берген демөөрчүлөргө ошол налогунан түшүү боюнча ошол тараптан дагы колдон келишинче ошол законго эме кирдиргенге аракет кылып атабыз да. Бул кээ бир учурда эми бул жакшы нерсе, бирок ушунун дагы жаман эмеде пайдаланып кеткен кишилер дагы жок эмес да. Ошону дагы мамлекет өзүбүз байкап, ошого карат буюрса жакынкы жылдары ушул нерсени киргизет деген үмүттө турабыз. Ошо көзөмөл болсо жакшы болмокта демек. Көзөмөл сөзсүз түрдө жакшы. Анан кийин мындай да, кээ бир учурларда ушундай болот. Бир адамга жетпей аткан нерсе, бир адамда ашыкча болуп калат да. Бир адам бергиси келет, бир адам алгысы келет, анан кийин кантип каяктан аларын билбей алган учурлар көп эле кездешет да. Анан кийин ушу биздин ушундай каралбай алган балдарга жардам бергиси келген биздин балким мекендештерибиз көрүп жаткан чыгар. Ошондой инсандар болсо кантип сиздерди табыш керек, каяктан? Биз өзүбүздүн карамагыбызда карап аткан мамлекет менен биргеликте 12-чи микрорайонда, азыр Бишкекте 71 мектеп интернатыбыз бар, Тоголок Молдо атындагы. Ал жерде азыркы учурда 200 бала тарбияланат. Ал балдар толук түрдө жетим десек болот, мектеп өз карамагына алган. Бул 365 күн ошол мектепте жашашат. Кошумча биз ал жерде пилоттук бир программа түзүлгөн мамлекет менен бирге. Бул Атамбаев биздин президентибиздин эмеси менен, демилгеси менен ачылган ал жер дагы. Ал жерде ошол мектепти бүткөндөн кийин биз кошумча аларга кружок же болбосо кошумча кесиптик үйрөткөндөн кийин университетке өткөзүп, андан кийин дагы жумуш таап берип, керек болсо үйлөнгөнгө чейин биз өзүбүз кам көрөбүз да буларга. Биз аларга азыртадан ошолордун билимине кам көрбөсөк, кийин кеч болуп калат да. Жалпы эле балдар үйлөрүнө ушул нерселерди сунуштаганга аракет кылып атабыз. Бирок бизде эгерде балким биз сиз эле жардам беребиз деген болсо,
жалпы эле балдар үйлөрүнө барып кайрылып ошол жерлерге өздөрү алып барып берсе болот да. Кошумча бизди кайсыл жерден тапса болот? Биз социалдык тармактардан, биздин номерлерибиз 312 89 86 22. Ушул аркылуу кааласа биз өздөрү алып барып берсе болот. Биз элдерге биринчи орунда ишеним бергенге аракет жасап атабыз. Кээ бир эмелерде бул туура айтыш керек. Ачуучундук кээде элдерди алдап ошол ишенимди актабаган фонддор деле чыгышы мүмкүн, инсандар деле чыгышы мүмкүн. Бул кадыресе нерсе. Бирок түз деле өздөрү байланышып, же болбосо биз аркылуу эгер билбесе, биз элдер менен ушул нерсени байланыштырганга аракет кылып атабыз. Чыныгы муктач жерге алып барганга. Баягы кээде элдер билбейт да, баягы алып барып эле берет, бирок ал жерде балким ашып калгандыр. Бир эле жерге алып бара бергенде да туура эмес да. Ошол эгер бизге кайрылса, мүмкүн болушунча ошол муктач жерге алып барганга аракет кылабыз да. Сиздерде каттоолор көп Бизде дайым биз эле бир эле ошол мисалга 1-сентябрга деле эмес, буларга ушул кароосуз калган балдарга жыл бою кам көрүп келебиз. Мисалы биздин ыктыярчы волонтерлор аркылуу курстарды бергенге аракет кылабыз. Мисалы жакында эле лагерге алып барып келдик, жайкы лагерге, көлгө 200 баланы алып барып эс алдырып келдик бир жумага. Ага демөөрчү болгон өзүбүздүн эле кыргыз жарандар, чет өлкөлүктөр эмес да, Кыргызстандын ишкерлери да. Ошол себептен биз азыр мисалга айтат да, бир жакшы сөз бар. Азыр балдарга кам көрбөсөң, келечекте түрмө курууга даярдана бер дейт да. Баягы ошол балдар үйлөрүндөгү балдарга кам көрбөсөк, азыр келечекте түрмө курууга биз мажбур болобуз да. Ал балдар бир суроону бергим келип атат. Мындайдан, эгер муктаж адамга бир жолу балык берсең дейт, бир жолу тоет дейт го. Анан кийин ошол адамга балык кармаганды үйрөтсөң, өмүр бою ток болот дейт. Демек, биздин бөбөктөрүбүзгө азыртадан баштап билимге жана ошондой эле оокат кылганды үйрөтүшүбүз керек экен. Туура айтасыз. Эмнеге дегенде биз Кыргызстан өлкөсү кээде азыр мына олимпиадалар болду, аябай чын дилибиз менен колдоп эме болду, бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу аз да качты, экинчи тарабынан медалыбыз дагы жокко эсе да. Анан балким ушул балдарга эгер азыртадан кам көрсөк, биздин мисалга жакшы спорттор менен, жакшы таланттар менен, жакшы билимдери менен бизди чет өлкөгө Кыргызстан таанытат да. Биздин жаман көрүнүштөр менен кээде таанылып калып атпайбызбы? Балким ошолорду жоюп, бул жигиттер чындыгында алардын ичинен балким Исхак Разаков окшогон кишилер чыгат да. Мындай бир улутту, бир өлкөнү алдыга сүйрөй турган кишилер чыгат. Ошон үчүн бул нерседе эч күмөн болбош керек. Азыртадан биз кам көргөнгө аракет жасашыбыз керек. Бул деген сөз түрдө баягы кайрымдуулукту же балдарга сөз түрдө байлар кылат деген дагы түшүнүктөн алыс болуш керек да. Ар бир адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүн бөлүшүш керек. Мисалга биздин окуучу балдарыбыз келип өзүнүн акысыз курстарын өтүп берет да. Бул өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдалануу, акчасыз деле да. Кээ бир адамдар мисалга ырчылар болсо, өзүнүн чыгармачылык жактан келип бөлүшүп кетишет, баягы алардын менен ойношуп, алар менен баягы чыгармачылык жактан кээ бир үйрөтө турган нерселерин үйрөтүп, жанагы талант жактарынанчы. Кээ бир адамдар убакыт бөлгөнгө аракет жасашат, ошол жерге барып ойноп, эме кылыпчы. Бул деген сөз ар бир адамдын өзүндө болуш керек. Баягы кандай болсо дагы бир коомго бир пайдам тийсин деген сыяктуучу. Ар бир адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам бере бериши керек экен. Сөз түрдө мен ойлойм, сиздердин ушундай үлгүлүү иш-чаралардан кийин баардык жарандарыбыз да кайрымдуу болгонго сөз түрдө аракет кылат. Сизге чоң рахмат, Хабиба мырза. Сиздерди Facebook'тан тапсак болот, Instagram'дан жана телефон номериңиз 312 89 86 22. Бул дайым байланышта болот. Мобилдик телефонду да айтып коеюн. Бул дайым 772 00 2015 деген номер. 772 00 2015. Жакында да Курман айт келет, ага да даярдык кылып атабыз. Бул дагы жалпы элибиздин баягы көптөгөн убакыттардан бери балким эт даамын сызбаган кишилерге эт жеткизүү эмесинде. Муну дагы жалпы коомго жарыялап кетсек болот. Ошол биргеликте ошол курмандык чалып, ошол муктач адамдарга жеткизип, биргеликте жеткизсек болот. Буйруса жеткиребиз. Рахмат, келдиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай ийгиликтердин ичинде жүрүңүздөр. Сиздерге да.